Silkway Star эл аралык долбоору Казакстандын имиджин бекемдөөгө жана туризмди өнүктүрүүгө чоң салым кошот. Мындай пикирди шоунун калыстар тобунун мүчөлөрү билдиришти. Белгилей кетсек, жакында аларга жаңы серепчилер кошулду. Алар Түштүк Кореядан келген композитор, популярдуу дорамалардын саундтректеринин автору Чон Сон Мин. Ошондой эле Казакстандын эмгек сиңирген ишмери, легендарлуу Музар тобунун мүчөсү Сакен Майгазиев. Алар музыкалык вокалдык сынак өлкөнүн жаңы визиттик картасы болуп, дүйнөлүк окуялардын борбору катары көңүлдү бурат деп ишенишет. Белгилей кетсек, Silkway Star эл аралык вокалдык сынактын ачылышы ушул ишембиде аяк 10 айынын 20-сында болот. Бардык эпизоддор жөөк жолу Silkway каналында жана катышуучу өлкөлөрдүн телеканалдарында көрсөтүлөт. Биздин Казакстандын имиджине. Менин оюмча, долбоор Казакстандын имиджине чоң таасир этет. Андан тышкары туризмдин өнүгүшүнө дагы жакшы таасирин тийгизет. Бизге жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн ырчылар жана дүйнөлүк жылдыздар келип концерт беришет. Алардын менеджерлери өздөрү биздин шаарларга кызыгуу көрсөтүшүүдө. Бул биз үчүн чоң сыймык. Ошондуктан долбоор бизге абадай керек. Бизге жалпы абадай керек деп ойлойм. 카자흐스탄은 정말 Мындай музыкалык долбоорлорго мен Корей телеканалдарында гана катышкам. Ошондуктан мурда корей тилиндеги ырларды гана баалачумун. Ал мен мындай эл аралык долбоорго биринчи жолу катышып жатам. Мага ар кайсы өлкөлөрдөн келген катышуучуларды, анын үстүнө ар кандай тилдерди баалоого туура келет. Ар кимдин өз маданияты, өзүнүн ырдоо стили бар. Албетте, баа берүүдө мен үчүн артисттин вокалы, анын аткаруусу маанилүү. Бирок эгерде катышуучунун аткаруусу чындап жүрөгүмө жакын болсо, дагы бир балл кошо алам. 전혀 다른 문화권의